$70.000 чоң мал сарай сатылат. Жакшы шарты кылынган навес, бассейн, очокана, үй, чоң сарайлар туугандар 21 соток жерде жайгашыптыр. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу мал сарай Чүй областы, Москва району, Сретенка айыл тарапта жайгашкан. Сиздер ал жака баруу үчүн Беловодскийдин шлагбаумунан туугандар түндүктү карай жүрөсүздөр. Сретенка айылынан бир аз өтө эле солго көрсөңүздөр сарайыбыз жайгашкан. Айта кетчү нерсе, Сретенка айылында туугандар Кыргызстандын бардык эле региондордон жашагандар бар экен. Жанакы жол менен түз келесиздер. Сретенканын ичине мындайдан кирсеңиздер деле болот. Сретенкадан бир аз өтүп туруп 18 километр деген жазууну көрүп, ушуну өткөндөн кийин келе мост менен кирсеңиздер деле болот. Мал сарайыбыздын көрүнүшү. Жалпысынан жердин аянты туугандар 21 соток Кызыл Китеп боюнча. Анан мынакей бул жерде сарай, жашаганга үй, мал караган кишиге үй, жана мынакей бул жакта сарайлар, загондор баары бассейндерине чейин, навестерине чейин курулган туугандар. Бул жерде бир навеси, түбүнө чоң жүк ташуучу машина дагы, жеңил машинаны бир 3-4 койсоңуздар болгудай көрүнөт. Бул жакта 28 саан уйга расчет алынган сарайы, андан кийин малчы үчүн үйү, андан кийин үй ээси өзүгө очокана, бул жакта койлор үчүн жазгы сарай 100 койго расчет алынган. Андан кийинкиси жайкы сарай 200 койго, андан кийин синевал 1500 түп чөпкө, жана ошондой эле могу жерде мондай загон туугандар. Бул загонго негизи сарай ээси жылкыларды бош эле ушул жерге камайбыз дейт туугандар. И мондай чоң бассейн туугандар. Видео наблюдение бар. Электр энергиясы 3 фазалуу электр энергиясына уруксаты менен, суусу бар. Бул мынакей навестин көрүнүшү. Андан кийинкиси бул жана айткан 28 уйга расчет алынган сарайы. Ички тарабында электр энергиясы менен. И бул эшиктен туугандар дагы мал үчүн салынган 3 бөлмөгө да өтүп кете алабыз. Ички тарабынан суулары чыгарылган. Мынакей мал үчүн салынган 3 бөлмө. И бул тараптагы эшик менен сиз кирип чыга аласыздар туугандар. Бул жакта ошондой коридору. Мынакей бул тарап менен кирип чыксаңыздар болот. И бул жакта үй ээси өзүнө салынган үй 3 бөлмөдөн турат. Азыр ички душтары менен, шарты менен анда көргөзөм. Тапчан. И бул эшиктен чыксаңыздар, ар жагында дагы бош жери. Үйгө киргенде ушундай кухня, бул жагы мондай холл, түштүк тараптан терезе, отоплениянын батареялары, кухонный мебелдер, видео наблюдение, ракайноотло суу бул жагынан чыгарылган. Бул жерде мынакей ажаткана, ванна, ракайналары бар. Бул жана дагы бир мондай чоң бөлмө. Мынакей. И төрүндө дагы бир бөлмөсү. Спальня бөлмө туугандар. Мына мынакей бул эшиктен чыксак, мынакей үйдүн арт тарабында да ушунча бош жери. Бул жакта жайыптар туугандар. Малды жайып багасыздарбы, сарайга байлап багасыздарбы? Мынакей кенен жайыт. Могу жерден жүргөн дарыя бар экен. Балык салыктан дегендерге. И могу жерде бир булак бар экен туугандар. Дарактардын түбүндө. И могу жана чакан көлү. Негизинен өкмөттөн уруксат алсаңыздар, бул жакта деле балыкка ушул арендага алып, өкмөттөн уруксат алып, балык менен алектенгендер балыкта бул жака чыдап койсоңуздар болчудай экен туугандар. Бул көл өкмөттүн жери. Андан ары бул жагында очоканасы, ар жагында склады менен 2 казанга ички тараптан ракайноотло суусу чыгарылган. Документтери боюнча Кызыл Китеби бар туугандар, керектүү документтери. Бул жерде мондай мангал и бассейн бул тарабынан да жакын көргөзөйүн. Ысыкта жай айларында бассейн толтуруп жуунсаңыздар деле болчудай. Жанакы загон. Андан кийин жайкы сарай, кышкы сарай 100 койго. Жайкы сарай 200 койго. Төрүндө синевал чөп жыйнаган. И аркы дарбаза менен да сиздер кирип чыксаңыздар болот туугандар. Мынакей ички тарабы. Бул жерде жемкана экен бул туугандар. Банясы да бар экен бул жагында. Мынакей коридор. Сарайдын аркы тарабында дарбаза менен да кирип чыксаңыздар болот. Видеонун башында айткандай, ал жакта жол менен да мындайдан келип кетсеңиздер болот.
Так, баасы болсо бул сарайдын $70.000 сурап атыптыр. Эйсинин номери 0553 36 63 24. 0553 36 63 24. Экинчи номер 0507 22 11 99 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай мал сарай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.